Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен жагымдуу жаңылык менен бөлүшкүм келди. Буйруса Москва шаарында эртең 9 июндан тарта карантиндик система токтотулуп, пропускный система да токтотулат. Эртеден баштап пропусксуз жүрсө болот. Бул жөнүндө азыр жаңылыктардан жаңы кабар келди. Ушул жаңылык менен бөлүшүп коюңуздар. Эртең 9 июндан карантин токтотулат. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения при условии сохранения эпидемиологической безопасности с учетом санитарных мер в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча кийинки чартардык рейстер 13-14 июнь күндөрүнө пландалууда деп билдирет. Авиа каттамдардын божомолдуу учуу күндөрү жана билеттин баалары боюнча авиакомпаниялардын атайын сайттарынан алынган маалымат. Аэрофлот аба каттамдарынын баасы 1 августтан тарта 18555, 12005 сом, 10445, 8960, эң арзаны 7950 сом. Андан сырткары рейстин категориясы боюнча эконом 18555, эконом оптимум 20115, эконом максимум 25655, бизнес базовый 58650, ошондой эле бизнес оптимум 64730 сомду түзөт. Урал авиакаттамдарынын баасы божомолду 13 июлдан тарта 12519 рубльдан түзөт, арзаны 11739. Авиатрафиктик Бишкектен Москва Домодедово 1 августтан тарта 13690 рубльду түзөт. S7 авиакаттамдарына билеттердин баасы боюнча маалымат жок. Москва шаарынан Бишкекке 460 кыргызстандык кайтып келди. Кыргызстанга 7-июнь күнү Москва Бишкек аба каттама боюнча Аэрофлот российский авиалинии авиакомпаниясынын борту менен Кыргыз Республикасынын 460 жараны кайтып келди. Алардын ичинде 2 жашка чейинки 68 бала бар. Авиарейс дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан, чек аралардан убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн ишке ашырылды. Мекенине кайтууну көздөгөн жарандардын көптүгүнө байланыштуу аталган рейске жүргүнчүлөрдүн тизмесин Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, Москва шаарындагы медициналык клиникалардын дарыгерлери жана Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия бекитип берген. Тактап айтканда, жүргүнчүлөрдүн тизмеси жарандардын жеке арыздарынын негизинде түзүлгөн. Андан сырткары оор турмуштук кырдаалга кабылган жана ден соолугунда олуттуу маселелери бар жарандар кирген. Кош бойлуулугунун акыркы айларындагы аялдар, жаш балдар менен энелер жана улгайган адамдар. Аны менен бирге түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жүргүзүлбөгөн Аэрофлот авиакомпаниясынын рейсине мурда алынган билеттердин бардыгы эске алынган. Азыркы учурда келген бардык жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга берилген тартипте жайгаштырылды. Чет мамлекеттерде жашап жаткан жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайтып келиши боюнча иштер